Ысык Көл районундагы Кашат айылында уюштурулган жолугушууга бул аймактан бир нече айылдардан эл чогулуп, Жогорку Кеңештин өнүгүү депутаттык тобу менен чечилбеген маселесин ортого салды. Айрыкча жаз алды жуутчулуктан жүдөп турган элге депутаттардын акыбалды сурап келүүсү үзүлүп бара жаткан үмүттү жанданткандай болду. Кар жааса, айыл чарба министри сүйүнүп отурат. Бир жумага жакшы болду, кредит бергенге убактым пайда болду деп. А миллиондогон айыл чарба продукциясын жоготуп аткан. Малдар жут болуп аткандыгынын иши жок. Ушул дагы аброй алып келеби ушул өкмөткө деп. Айыл чарба министрлиги чече албаган маселени Өнүгүү Прогресс партиясы бир нече жылдан бери ишке ашырып келет. Жазгы айдап себүүдөн кыйналган элге МТС ачып берүү менен дыйкандарга кол созгон жалгыз партия. Буларды бекерлеген жокмун. Бирок ошол техника шарт түзүп бердик, өмүр бою булар калды. Өмүр бою булар өнүгөт эми. Мына урматтуу мен бирөөгө жардам берсем, сен кийин да коңшуга жардам бергин деген ойдо иштеп келатам. Учурдагы бийлик токтомто койгонго маш. Алсак республика боюнча электрондук башкаруу жана коопсуз мектеп деген 2 программаны иштеп чыккан. Бирок аны ишке киргиз деп мектептерди мажбурлаганда мурда кайсыл жактан каржыланарын так көрсөткөн эмес. Ошондуктан Кашат айылынын мектеп директору алардын үнүн өкмөткө жеткирип коюуну суранды. Ошол өкмөттүк саатта министрликтерге ушундай буйруктарды чыгарып атканда, именно ошо Оторбаевдин өзүнө да ушундай буйрук чыгарып атканда, ошо каржы маселесин ким чечет? Анда ачык бизге буйрук берсин, атаң жерден момчадан жыйнагыла, момчасынан жыйнагыла деп. Жыл айыл өкмөттөрдүн баары ал нерсени көтөрө албайт. Мындан тышкары Кашат айылында жеткинчек бала бакчасы бүтсө дагы балдарды кабыл албай турат. Анткени мамлекеттик бюджеттин каржылоосуна кирбей калган. Жетимсирип турган жеткинчекти ишке киргизүү үчүн Өнүгүү депутаттык тобу мамлекеттик бюджетке өзгөртүү киргизүү менен каржылоо маселесин чечишти. Ал тургай алардын кем карчы үчүн колдоо көрсөттү. Ошол каржы маселесин биз бүтүрдүк. Май айында республикалык бюджетте өзгөртүү киргизилгенде, ошол акчаны 1 миллион 218 миң сомду ошол бюджетке киргизилет, урматтуу. Ошол маселени биз чечтик. Эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды азайтуу максатында Бакыт Төрөбаев аймактын өкүлдөрүн парламентте болушу зарыл деген пикирде. Биздин дагы бир оюбуз 60 депутат парламенттик партия тизмесимен келсин, 60 депутат райондон шайланып баш керек. Анткени райондон шайланып барса, жок дегенде мына 2 миллиард сом бар биздин капитал вложение. 500 миллион стимгрант деген бар. Ошол киши депутатыбыз үн угузуп жок дегенде ошол миллиард сомдордон 5 миллион, 10 миллион, 7 миллион ошол кетип калат да. Ошондуктан биздин партиябыз кийин конституцияны өзгөртүп, 60 депутат айлык алсын, 60 депутат айлыгы жок, ушу эл өкүлү болсун деген ойдобуз, урматтуу. Өнүгүү Прогресс партиясы ачкан Жетөгүз жана Тор айгырдагы 2 МТС бардык көлдүктөрдүн муктаждыгын жаба албай келет. Ысык Көл областында дагы бир МТСти ачып берүү суранышы менен эл кайрылууда. Бул идеяны ишке ашыруу үчүн эл өзү долбоор жазып, демилгени колдоп чыгуусу зарыл. Бул жолуушууда Өнүгүү Прогресс партиясы Көкбөрү оюнунда республикалык таймаштарга чыгып, байгени колдон алдырбаган, жакында эле Ноорузда Өнүгүү Прогресс партиясы уюштурган мелдештин башкы жеңүүчүсү Бостерик командасына белек тапшырып, жергиликтүү футболчуларга колдоо көрсөттү.